Мыйзамдуулукту орнотуу үчүн аеосуз күрөш жүрүп жаткан чакта президент Садыр Жапаров УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин коопсуздугун камсыздоону күчөттү. Ал арада бир эле түндө көчөгө жаңы төрөлүп ташталган 2 мыркай табылды. Алардын бири Бишкек шаарында оозуна кагаз тыгылган абалда болсо, экинчи учур Жалал Абад шаарында жүз берди. Токтогул кесин кайтарууда кызмат өтөп жатып, шеригин атып алып, качып кеткен жоокер колго түшсө, кызмат абалынан пайдаланып, алдамчылык аракеттерди жасоо фактысы боюнча кадастр мамлекеттик мекемесинин мурдагы жетекчиси кармалды. Аптанын соңунда Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бишкекте Омандын командасын 1-0 эсебинде жеңип, көрөрмандарына кубаныч тартуулады. Өтүп бара жаткан жумада мындан башка да кандай жаңылыктар жүз берди? Жума хроникасы кенен токтолсун. 20 ноябрь дүйшөмбү. Бир эле түндө көчөгө жаңы төрөлүп ташталган 2 ымыркай табылды. Алардын бири Бишкек шаарында, экинчи учур Жалал Абад шаарында орун алган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров экономика жана коммерция министринин 4 орун басарын кызматтан алды. Жумуш ордунда ичимдик ичкен Бишкек асфальт сервистин кызматкерлери иштен алынды. Жалал Абадта электр энергиясын үнөмдөө боюнча рейд өткөрүлдү. Анда тамактануучу жайлар жана үйлөр текшерүүдөн өтүп, эскертмелер берилди. 21 ноябрь шейшемби. Токтогул кесин кайтарууда кызмат өтөп жатып, шеригин атып качып кеткен жоокер кармалды. Кийинки жылы аз акча алган мамлекеттик кызматкерлердин гана айлыгы көтөрүлөт. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Төрөп багууну каалабаган энелер үчүн ымыркайларын калтыруучу атайын жайларды ачуу маселеси көтөрүлдү. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тийиштүү кызматтын Талас облусундагы кызматкерлерине жана чек ара кызматтын аскер кызматчыларына жаңы батирлердин ачкычын тапшырды. 22 ноябрь шаршемби. Учурда 1167 кыргыз жараны Орусиянын абактарында жазасын өтөөдө. Алардын басымдуу бөлүгү баңгизат колдонууга жана таратууга айыпталгандар. Акыркы учурда өлкөдөгү диний кырдаал, экстремизм, террор маселелери байма-бай көтөрүлүүдө. Буга диний экстремисттик уюмдардын иш аракети күчөгөнү негизги себеп. Кыргызстанда 1 жаштан 6 жашка чейинки 960 миңдей баланын 740 миңдейи бала бакчага барбайт. Акыркы 2 жылда Кыргызстанда жумушсуздардын саны 7,7%га кыскарган. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен маалымдашты. 23 ноябрь бейшемби. Өлкөнүн ички дүң продукциясы эгемен Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу триллионго жетти. Жалал Абад шаарын экинчи экономикалык жүрөк кылабыз. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламенттин жыйынында билдирди. Соңку 3 жылда УКМК тарабынан урдап, талап, тоноп, коррупциялык жолдор менен чыгарылып кеткен 1 миллиард 200 миң доллар акча каражаттары мамлекеттин казынасына кайтарылды. Өкмөт Кыргызстанда муктаж жарандарга жөлөк пулду берүүнүн жаңылтмасын сунуштады. Мындан кийин үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алгандарды сүрөткө тартып элге жарыялоо каралууда. 24 ноябрь жума. 200 миң АКШ долларын опузалап алуу фактысы боюнча президенттин Баттен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңешчиси кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан жүргүзүлүп жаткан кылмыштуулукка, мыйзамсыз иш аракеттерге каршы күрөш парламент депутаттары тарабынан да колдоого алынууда. Өлкөдө айыл аймактарды ирлештирүү долбоору пилоттук режимде жүрүп жатканы белгилүү. Административдик реформанын негизинде Ош облусту аймагында 30 айыл өкмөт кыскарат. Ветеринардык кызмат өлкөдөгү 100 мал союучу жайды текшерип, ветеринардык санитардык талаптарга жооп бербеген 28 жайды убактылуу жапты.